Ар дайым жүрөгүңүздөргө жылуулук тартуулаган Бум шоу берүүсү өз чыгарылышын баштайт. Кызыктуу рубрикалар жана күлкүлүү оюндар сиздер үчүн, сиздер менен дайыма Гүлипа жана Адилет. Бум шоу биз баштайбыз. Ырчылар чөйрөсүндө башкача сүйлөнөт да, бирок мен ага каршымын. Чыгармачылыкта жүрөсүң, ошон үчүн сен ар бир жерге ырдап бер деп чакырыласың. Чыгармачылыкта жок болсоң, анда сен эч ким чакырбайт да. Чыгармачылыкта балам таланттуу болсо, чындап таланты ашып ташып атса, мен колдойм. Канча болсо да таап берем депчи. А мен хорошо деп акчасын алып туруп, жарым башка жака, жарым ырга иштетип салам. Арык чыгар деп кырым мактаман истенип атып сүрөткө түшөбүз. Сизге окшошсуз да экен да? Мен турдойм да. Неля. Кичинекей, бою кичинекей, Нена. Убакыт болду. Эже кечириңиз. Кээде туура эмес расписание болуп калат. Буюрса той берсеңиз, эми жөн эле барып берейин, жанакы базардагы эжеңмин деп коюңузчу десем. Койчу деп кетти да. Бүгүнкү чыгарылышыбызда шаңдуу дагы, кайгылуу да ырлардын майын чыгара ырдаган. Коңур үндүү кыргыз эстрадасынын мыкты ырчайымы Роза Шакирова бизде конокто. Биринчи класстын алипе майрамында ды тамгасы болуп, ыр саптарын айта албай, ды тамгасы дүңгүрөп деп 3 жолу кайталап чыгып кеткен. Чачы таралбаган, атасынын эрке кызы, эч нерседен тартынбаган тентек кыз азыр кайгылуубу, шаңдуубу бүт ырдын майын чыгара ырдайт. Ырчылар арасында тойлордо кыймылдабаган стул-стулдарды да бийлетип жиберет ал кыз деген сөз бар. Позитивдүү, барган жерин майрамга айланткан ачык айрым бактылуу жубай жана апа, бул Роза Шакирова. Албетте бүгүнкү Бум шоу чыгарылышыбызда жакшынакай ырчайым Роза Шакирова бизде конокто. Кандайсыздар эже? Жакшы. Саламатсыңарбы? Ооба. Жаңылыктар менен бөлүшүп кетпейсизби? Акыркы учурда жоголуп кеттиңиз, көрүнбөй калдыңыз. Эмне кылып атасыз? Жоголбой эле, Кудай сактасын, сен көрбөй жатсаң керек. Жүрөм эл катары иштеп, жаңыр жаздырып, тойлорго барып, концерттерге катышып коюп. Чыгармачылык улануудабы же тойлордун айынан кичинекей? Тойлорду эле чыгармачылыкта. Чыгармачылыкта жакшы ыр жаздырсаң тойго чакырат. Тойго өтпөгөн ырлар жаздырсаң тойго чакырбайт деген. Эми мен ойлойм, бул тойдун деңгээли деп кээде эл мындай ырчылар чөйрөсүндө башкача сүйлөнөт да, бирок мен ага каршымын. Чыгармачылыкта жакшы иштеп, жакшы ырлар жаратсаң, тойго чакырып аласың деп ойлойм да. Тойго барганда, мисалы үчүн, тойдун ыры дейт, кээде бийлеткенге ырдашың керек, кээде чай ичип отурганда жакшы бир лирикалдуу чыгармалардан, жай ырлардан ырдап, мисалы үчүн, ар түрдүү ырлар ырдалат, бир эле бийлей турган эмес деп ойлойм мен. Жакшы, мисалы азыр деген көп жаңыдан ырчылар чыгып атпайбы? Ошолордун аркасынан сиздин ырларыңыз унутулуп калат деп коркпойсузбу? Кандай ойлойсуз? Чыгармачылыкта жүргөндөн кийин коркуш керек. Жаңы жаш ырчылар толтура чыгып атат. Ошолордон кем калышпай ырдап келе жатабыз. Кээде корксом, кээде коркпойм, себеби мен чыгармачылыкта 11 жыл окудум, ырдаймын деп. 11 жыл вокал менен заниматься еттим десем болот. Өзүм оперный вокалисткамын. Бирок турмушка байланыштуу эстрадный ырдайм, фольклор ырдайм. Жакшы, а негизи эле шоу бизнесте өзүнүн ордун сактап калуу үчүн эмне кылыш керек? Иштеш керек. Чыгармачылык инсандар кичине жалкоо болобуз. Уйкуну көбүрөөк жакшы көрөбүз. Уйкун жакшы болбосо, ырда болбойт да. Анан ошо жалкоолуктан, мисалы үчүн, азыр сен айтпайсың, кичине көрүнбөй калдыңыз деп. Көрүнбөгөн учурда уктайм мен аябай. 2-3 күн болсо да жакшы уктап, эс алганга аракет кылам. Бирок ошо 2 күн, 3 күн уктасам, 1 ай тынбай иштейм. Эмне үчүн той жана чыгармачылык деп калдым? Анткени көбүнчөсү айтышат экен, тойго чыгып жүргөн ырчылар, негизи артисттер чыгармачылыкты кичине тыштап коет деп. Эмнеге тыштап коет? Анан сиз айтып атасыз, жакшы ыр чыгарсаң, тойго чакырат. Ооба. Ушул жөнүндө айтсаңыз, мисалы тыштап кое албайт эч качанда. Чыгармачылыкта жүрөсүң, ошон үчүн сен ар бир жерге ырдап бер деп чакырыласың. Чыгармачылыкта жок болсоң, анда сен эч ким чакырбайт да. Мисалы жана жалаң гана той деп, тойго арнап ыр чыгарган адам чыгармачылык жактан өспөй калат деп да айтып калышат. Эми өспөй калгандар билбейм.
тойдун да ырын ырдаш керек. Сахнанын ыры өзгөчө ыр. Мисалы үчүн мен ушул 4-5 жылга чейин сахнанын ырларын көп чынын айтканда жаздырбай калдым. Бирок жок, жаздырам. Бирок азыркы учурда радиолорго ырларын алып барсаң, көп радиолор биздин форматка туура келбей калды деп коет да. Алар менен тил табыш жаш убакта тил табышып эле жүрчүмүн, бирок азыркы поколение, жаш поколение да радиодо иштегендердин баары форматтан өтпөй калды дейт, тигиндей мындай дейт, урушкун келбейт, хорошо. Ырлар өтпөй калат. Анан тойдо жаңырган ырларыңды кээде өздөрү сурайт, алып келбейсизби деп. Анан мен айтам, сенин форматыңарга болбойт ал ыр. Бул тойдун ыры. Бөлүнөт экен. Учурда ушундай радио тармактары ушундай кээде ырларды албайт да. Анан иштебей жатасыз дейт. Укмуш иштеп үчүн жакын эмес, уже 1,5 жыл болду. Илязат Разаков экөөбүз аябай жакшы бир сахнанын ыры, чынында диапазону ушунчалык кенен, оон чыгарып Ильяз аранжировкалады, ырды жаздырды. Сөзүн дагы Кубаныч мырза, фамилиясын уnuттум, Кубаныч мырза жазып берди, аябай жакшы кылып радиолорго алып бардык. Стилиңизди алмаштырдыңыз. Бир чыкты, ошо менен жок да. Тарынып калдыңыз. Тарынган жок, эми аларга тарынганда эмне оокатым өтпөй калат дейсиңби? Кудайга шүгүр, азыр өзүбүздүн каналдарыбыз бар, биз жакшы көргөн телевидениялар бар, бизди чындап талантыбыз сыйлаган радио тармактары бар. Бирок сыйлабагандар да бар да, мындай башкача мамиле жасагандар да бар. Азыр учурда көп да, телевидение көп, радиолор көп, бирөөсү өткөрсө, бирөөсү өткөрбөйт. Албетте, сиздин дагы чыгармачылыгыңызды биз да сыйлайбыз. Ошон үчүн бизге чакырдык конокко. Албетте, жеке жашоо боюнча айтып берсеңиз, чыгармачылык деп аттыңыз. Жеке жашоом, бир баланын апасымын, жолдошум бар. Тиричилигибиз Кудайга шүгүр, элдин асты эмеспиз, аркасы эмеспиз, ортосунда кыбырап жүрөбүз. Үй бүлөдө балам үчүн аябай жакшы апамын, жолдошум үчүн укмуш аялым деп деле айтпайм. Эми айтпайм, кээде жалкоогум кармайт деп. Бирок мен жакшы көрөм, жүрөгүмөн жакшы көрөм. 2 балам бар деп коем, бирөөсү чоң, бирөөсү кичинекей деп. Ошо балдарыңыздын бирөөсү келчү эле эфирлерге, келбей калган го мынысында? Балам азыр эч жака келбей калды. Тажада окшойт. Кичинекейинде ээрчичү да, азыр болсо үйдө эле бар, өзүң эле барчы дей берет. Баламдын эмелери да кичине атасы тарап болуп кетти окшойт, мындай чыгармачылыкка жакын эмес. Бирок кээде байкап калам, үйдө эмелерди ойноп, комуз ойноп, же аккордеон ойноп калганда мен фортепиано чертким келет дей берет да. Алып барсамбы десе атасы, сен бокска барасың, кикбокска барасың, тияка барасың деп сразу эмесин буруп салат да. Каалайт белеңиз ошо чыгармачылыкка кетейин? Чыгармачылыкта балам таланттуу болсо, чындап таланты ашып ташып атса, мен колдойм. Анан жок эле талантын алып чыккым келбейт да. Мен ырчымбы, баламды ырчы болуш керек дей албайм да. Көрөбүз да, кандай болот, кайсыл жака, кайсы тармакка кетет. Если менин жагыма кетсе, анда мен сөзсүз түрдө колдойм. Таланты болсо. Таланты жок болсо, анда атасы тарап болуп, мушташып, бокс болуп жүрөбүз. Ошондо азыр кандай таланты байкалып калдыбы? Кичине байкалат, жана бирөө Азизанын үйүнө барганда, эме үйдө пианиносы бар да, бизде жок десең, барганда ойноп калат монтип, бирдемкелерди ойноп, мындай слух күчтүү да. Жакшы. Анан бирок атасына айткыбыз келбейт. Атасы бир үйдө бир ырчы жетет деп коет да. Жакшы. Жолдошуңузчу сизге болду, ушуну таштабайсың, бурдабай эле кой деген күндөр болду беле? Эч качан. Колдоп турат. Жок, көбүрөөк акча тапса Роза, мен бир уктум. Укмуш ыр экен, ошондой ыр заказ бере аласыңбы дейт да. Канча болсо да таап берем депчи. А мен хорошо деп акчасын алып туруп, жарым башка жака, жарым ырга иштетип салам. Күйөөм аябай колдойт мени. Жакшы, бир интервьюңуздан көрүп калдым, айтып турсуз. Мени унутуп калган жолугушууларга жолдошум эскертип турат. Ошондо менеджериңиз жолдошуңуз. Продюсер да, менеджер да, спонсор дагы, күйөөм дагы бүт бар. Жакшы. Бардык учурда ошондой болобу же кээ бир учурларда андай болот? Бардык учурда ошондой болот. Себеби мен ырдаганымды жактырып, сүйүп алган да менчи. Менин ырымды укканда жана карабачы деп жаңыдан ырдап чыкканда Нурбек Дайырбек уулу экөөбүз радиодон угуп калып,
ушул кыз менен таанышам деп турду. Анан келсе эле кыздын чачы сапсары. Чоң кыз. Бирок сүйүнгүчү керемет ал жаш кыз да. Мага сразу жардам берип, биринчи мага турмушка чыгасың деп сунуштаган. Ойлонуп көрөйүн, анан тигин дебей туруп чыгып алгам. Канча жыл болду андан бери? 13 жыл болду. 13 жыл болду. 13 жыл болду. Кол чабуулар сиздерге. Албетте бакыт каалайбыз. Эскерте кетели, бүгүн бизде конокто Роза Шакирова. Инстаграм ачып алыптырсыз. Көрсөткөнсүз аябай. Жакшы эле болдуңузбу? Жок, менин балам жакшы түшүнөт аныч. Концерттерден сүрөткө түшүп, ишилса макияж кылганда сүрөткө түшүп үйгө алып барам, балам киргизет, балам жазат. Жакшы, өтө интернет тармагында өтө күчтүү эмесмин. Көп нерсени Айнура Салахидиновадан үйрөнөм. Анан үйгө барганда балам үйрөтөт. Ошондо өзүңүз кызыкпайт экенсиз андай деле, мисалы. Кызыгам, бирок түшүнбөйм да кээ бир эмелеринечи. Бузуп салам кээде, анан же туура эмес сөздөр жазылып калат. Анан элдер укмуш комментарий жазат, ай Роза же мектепте окудуңуз беле. Ошондон коркот экенсиз. Коркпойм деле, уялбай мындай жазып туруп мындай киргизсең, кээде тамгалары не болуп калат го. Башкача сөздөр чыгып калат да, эмне Кудай сактасын. Stories деген бар го, мындай видеону басып, видео киргизип коесуз. Концерттерден, тойдордон. Айгүл, Айнура үйрөткөн аны. Аны деле монтуп жазап, кешитип, бирдемке жазыш керек экен, мен тарткан боюнча эле тияка киргизем. Кээде балам оңдойт. Көчөдөнчү? Көчөдөн мисалы күйөрмандарыңыз көрүп калып, Роза же сиз менен сүрөткө түшүп алалы деп көп айтышабы? Ооба, түшөм. Сөзсүз түрдө түшөм. Кээде ушундай боёгу жок, шашылыш түрдө мен Орто Сай базарына жакын жашайм. Базарга түшө калам да, бирдемке алайын деп. Тааныбай калышат. Жок, тааныйт. Үнү менен таанып калат кээде. Эже Роза же сүрөткө түшүп, мен боёгум жок деп, боёгуңуз жок деле түшө бериңизчи деп. Арык чыгар деп кырман истенип атып сүрөткө түшөбүз. Көпчүлүк учурда болот ындай селфи түшөт. Биз рубрика даярдап койдук. Сиздин сүрөтүңүздү алып эшикке чыктык. Биздин Бишкек шаарынын тургундарынан сурадык. Бул кийим деп. Анан эмне кылат элеңиз бул айым деп. Анан бүгүнкү рубрикадан көрөлүк. Это Роза Шакирова, да? Роза Шакирова. Тоже не знаю. Бул Роза Шакирова. Жок. Жок. Такыр көргөн эмессиз. Көрбөм. Ырч. Кыз Бырактауындағы эже. Роза Шакирова. Тааныйм, бирок атын унутуп атам. Бул чыны таанып айтканмын. Гүлнур Сатылганова. Роза эже. Таныйм. Роза. Роза Шакирова. Көргөн бирок таанайм. Жаштардын баары көбүнчөсү тааныйт экен. Ошол дагы таанымалыңызды көбөйтүш үчүн өзүңүздүн стилиңизди өзгөртөйүн деп жүрөсүз. Өзгөртө албайм. Өзүңүздүн келбетиңизди эмес, баягы музыкалык жактан. Музыкалык жактан ооба. Рэп жагына ооп мисалы. Рэп жаздырдык. Жаздырдыңарбы? Бирок Бегиш. уялам. Бегиш менен эмес, мындай чынын айтканда үчөөбүз, жана 3 кыз. Алырды 2 жыл болду. Бирок эме хит болосуң ары чыгаргыла дейт, бирок ушунча жыл чогултуп жүргөн эмемди төгүп салбайм деп. Корккон жокпуз мындай. Уят болуп калабыз дедим да, возрастка жараша эле иш кылалы кыздар. Бирок өзүм тапкам алырды дагы. Анан анча-мынча рэп окуган жерлеринде өзүбүз жаратканбыз да. Азизанын дикциясы так, Азиза биринчисин Азиза айтып, анан кайра уялып, Роза сен айтчы, типа сага боло берет дейт. Анан мен айткам. Бирок ошо боюнча калды ал. Эмнеге уяласыз? Мисалы, уялдым. Эмнеге? Мисалы Филипп Киркоров өзүн унутулуп калбаш үчүн азыркы жаштар менен рэпер деп хайп болуп, жакшы эле чыгып атат, уят болгон жок ал. Жок, алар да чыгармачылыкты аябай колдойт, маданияты өнүккөн. Бизде 6 миллион болсок, ошонун 3 миллиону ар жакта жүрөт, 3 миллионун эле анда 2 миллиону сенин мурун кандай кабыл алса, ошондой кабыл алгысы келет да. Бизде маданиятыбыз жакшы, Кудайга шүгүр, бирок менталитетке карата жараша кылышыбыз керек да. Анан
деп ойлойм мен да, бирок эми атың чыкпаса жер өрттөө болуп туруп каалаган ырдырдап чыгышты эле бир чети уже жаш болсоң бир жөн жараша бергиле дейчи. Анан момундай кичине жаш учурдан кичине өйдөлөгөндө адам ойлонуп жумушкасын да. Мен даже мындай элементарный шым кийгенде жакшы база албай калам да. Көйнөк, юбка. Жарашпай калыптыр дейт деп комплекс мындай ушундай өзүмдү жаман сезип ырдап атканда да бир жерден жылбай калам да. Эми ар бир адамда мындай өзү билген кемчилиги болот болуш керек да. Эми кээде жана дене оюңдун түзүлүшү жана фигура не позволяет деп коебуз да. Мен айтат көбү бутуң жакшынакай түз, мини кийип чык, өзгөрт эмеңди, кийимдериңди өзгөрт. Эми мен илгертен жаш кезден мектепте окуп жүргөн кезде деле андай кийген эмес, анан туруп эле 40 жашка келгенде мини кийип алып эмес. Ооба, чындыгында баягы музыкаңыз өзүңүздүн угармандарыңызга чыгат экен да. Калыптанып калган угармандарга, жаштарга. Бирок эми кичине күтүп турат экенбиз. Бул тема боюнча менин жолдошум деле көп айтат. Кантсе дагы биз сиздин шайыр мүнөзүңүздү, ырларыңызды жакшы көрөбүз да. Башкача ырларды. Шайыр ырларды. Жок, мындай жүрөктө эскен мындай бир ырларды угуштуруп калат. Ушундай эң жакшы келиңиз анда бул теманы баягы айтып өтсөк аябай чоң тема болуп кетет. Андыктан кичине ойын ойнолук, анткени мен да чарчап калат эмеспи. Анда эмесе Роза Шакирова Бум шоудо ойын ойнойбуз сиз менен, улантабыз. Бум шоу берүүсүндө оюнга кезек келди. Азыр Роза айым менен оюн ойнойбуз. Сиз менен кошулуп менин кесиптешим Адилет да ойнойт. Сиздин адамдарды жакшы туурап пародия кылганыңызды билебиз. Ошондуктан сизге ошол оюнду тандап алдык. Азыр мен түшүндүрүп берем. Мен сизге биринчи сизден баштайбыз. Сизге, анан кийин Адилетке катарынан ырчы же актербу, таанымал адамдардын атын көрсөтөм. Сиз ошого пародия кылышыңыз керек. Мен табышым керек. Сүйлөбөйсүз. Сиз көрсөтүп бересиз. Кыймыл аракетин отура каласыз, тура каласыз. Такыламбы? Түшүнүктүү, Кеттик анда. Роза айынан баштайлы. Ооба. Кеттик. Бир манерасын көрсөтсөңүз болот ошол кишинин дайыма кылган. Оперный ырчы экен, эстрадалык ырчысы. Ырчы. Гүзат Монбек, Билесиңер да. Жакшы. Чында мен оюнду билбейм. Ооба, мен даярдагам. Кызыктуу болуш үчүн билген эмесмин. Йо. Адилет сүйлөмө жок. Реп айткан эмени билем. Добурду билем, бегишти билем. Бегиш. Ооба. Браво. Бул чыгарма меники деп атпайм ба? Мен көп реп укпайм да. Мамамгы. Кийинки. Жак. Атай Өмүрзаков. Эркек, эркек, мырза, ырчы. Көйнөк мен болбой калыппай деп. Ырчыбы же, актер бул? Ырчы. Дагы. Ооба. Дагы көрсөтсөңүз. Сүйлөбө азыр. Көрсөтүңүз дагы бир. Билейт. Бийчиби же ырчыбы кандай? Көрсөтсөңүз болот. Сүйлөбөйсүз. Ырчы, бийлеп ырдайт, Эркек ушинтип кыймылдай мындай. Да, Убакыт. Мирбек Атабеков. Нурлан Насип. Жок. Чыпалак Батыр. Жок, убакыт бүттү. Адилет жеңилип калдың сен. Ким болчу? Бактияр Токторов. Бактияр Токторов. Тит го. Мындай көрсөтпөйт белеңиз, мындай кылат. Жок, мындай кылды го. Макул. Жакшы. Кеттик энди улантабыз. Ой. Көлнөр сатылганова. Сизди көрсөткөндө табылдыңыз. Болду го. Кийинки. Таштарым мындай. Болбойт сүйлөгөнгө. Ырчы, айым. Айым эмеспи? Айым. Ырчы.
Мен айым кылбаганда ким кылат мына? Каныкей, чачымдай болсо. Аха. Сүйлөбөйбүз. Ырчы, Көрсөтөбүз. айым эмес. Мырза, Кыргызстанда. Ырдайт. Кайрат Пирмердиев. Жок? Баш жакшы эле болду. Кайрат Кыргыз. Ооба. Кайрат Кыргыз? Жакшы. Кайрат Кыргыз. Сиз сүйлөсөңүз болот. Мени туура эсиз таппайсызбы? Чачы мындай болсо мерген турган да. Ким? Мерген турган. Мерген турган. Жакшы. Чачынан эле талкуу. Эң жакшы. Эң жакшы. Кийинки. Аха. Көрсөтүңүз. Сүйлөбөйбүз, Азыр кандайдыр бар эле азыр 1 минут, Бирлерисин көрсөтөрүзбү? Аха. Ырчы, мырза. Айым. Айым. Кичинекей арык дейм. Сүйлөгөн болбойт. Жаш ырчылардын бирөөсү, жаш ырчылардын. Сизге окшош ырдайт экен да? Мен мутурдабайм да. Неле. Ага. Кичинекей, бою кичинекей, Нена. Убакыт болду. Убакыт болду, дагы таппай калдың. Болду ушу менен. Ким болду? Клара Алибекова. Клара Алибекова. Кичинекей. Ал мутурдайт го? Клара Жакшы азаматсыз, бардыгын таптыңыз. Жилет утуп калдым чынында. Жок, калп эле. Жакшы. Географиядан жеңилди эле, мындан жеңил. Жок, чындап эле жакшы эле өзүңүз таптыңыз. Эң башкысы маанайыңыз көтөрүлсүн деген ойдо Маанай ойнодук. жакшы. Салам, силер менен мен. Биг болсозке, кыздар менен мамиле куруп баштаганда бир күнү сени үйүнө чакырат. Үйүнө келгенде сени кээде сюрприздер күтүп турушу мүмкүн. Келдиңби эке? Келдим. Азыр үйдө дос кыздарым бар болчу. Келдиңби эке? Келдим. Азыр үйдө дос кыздарым бар болчу. Танда же мен же алар. Келдиңби эке? Келдим. Дос кыздарым бар болчу. Келдим. Үйдө дос кыздарым бар болчу. Сенде суулар барбы? Келдиңби? Келип калдым. Болса, Рахмат. Азыр үйдө дос кыздарым бар болчу. жакшы кал. Келдиңби? Келдим. Мен болса. Чоң рахмат. Азыр үйдө дос кыздарым бар болчу. Кел анда мени тааныштырбайсың аларга. Эрбол таанышол менен бул дос кыздарым. Зоопарк. Эрбол таанышол менен бул дос кыздарым. Бул Асель, бул Асема. Бул Глория окшойт да? Эрбол таанышол менен бул дос кыздарым. Эмне отурасыңар? Үйүңөр жокпу? Тур бар, кеткиле. Эрбол таанышол менен бул дос кыздарым. Алло, мыкы! Бул жерге келсең стопудой кыздар бар экен. Эрбол, мен дос кыздарым менен таанышол. Кандайсыңар кыздар? Менин атым Эрбол, досуңардын жигити. Мен көрсөткөн кеңештердин пайдасы силерге тиет деп ишенем. Силер менен мен Биг болсозке көрүшкөнчө. Розажы, комментарий жазып калышат эмеспи? Өзүңүз айтып калдыңыз, социальный баракчаңызда комментарийлер жазып калышат. Жаман комментарий жазса кандай жооп бересиз? Жакшы жооп бергенге аракет кылам. Албайсыз же болбосо урушпайсыз? Урушпайм, эч качан да урушпайм. Кээ бир комментарий чынында эле мындай сен жүрөгүңө тийген, сени ооруткан комментарий болот. Бул адамдардын сүрөттөрү жарыяланбайт, өздөрү да жарыялаган эмес.
Анан Аккаунттары жабык. ошол түшүнбөйм да мен аккаунт жабык экен деп, бирок кээде сүрөтүн көрөйүнчү деп кирем да, анын сүрөтү жок болот да, может жабык эмне билем. Сүрөтү жок болсо такыр эме кылбайм. Жакшы сөз жазганга аракет кылам. Сиздин жүрөгүңүздү ооруткан кандай комментарий болду эле? Ал баягы сизге арналганбы же чыгармачылыгыңызга? Мага арналган. Мен өз бирдемкеге тарынсам бат эле жазылып кетем, анан тигилерди эле унутуп коем. Комментарий, жакшы комментарий жана жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат дейт. Жакшы сөз деле кечке жаза берсе, мен окумуш жакшы экен деп, арасында ушу сүрөтү бар кээ бир адамдар мага мынтип жазат: Роза, эми азыркы эле силер берген эми мындай башкача ыр жаратпайсыңарбы, тигиндей мындай башкача ырың бар, бирок ал ырды ырдап сахнада гана ырдашың керек да. Азыр концерт бериш үчүн дагы мүмкүнчүлүк бар, бирок концерт бере албай жүрөбүз да, концерт нерсени деле киргизсек болот да. Комментарийге жакшы жооп бергенге аракет кылам. Жакшы, анда биз дагы сиздин социалдык тармактардан комментарийлерди чогулттук. Азыр ошолорго быйтыкча менен жооп берсеңиз болот. Сизде мүмкүнчүлүк бар жооп бергенге. Кээ бирлерине жооп бербей коюп турсуз, биздин программада жооп коем да. Ооба, чындыгында быйтыкчалар менен гана жооп беребиз. Эгер айткыңыз келсе, бир неке кыскача айтып койсоңуз болот, жооп берип. Роза же даярсызбы? Дайынмын. Кеспеш, кеттик. Нури дейт. Бар бол, бактылуу бол, алтын кыз. Ошунчалык позитив энергия бердиң. Талантыңа таазим. Нукура чыныгы үндү сыйлайм. Жооп бердик. Эң жакшы. Эки быйтыкча, Жакшы. Жипар Торгоевна дейт. Роза, сени кызымдай жакшы көрөм. Талантыңды сыйлайм. Ырларыңды тажабай ырахаттанып угам. Сага узун өмүр, ачык көңүл, ишиңе албан ийгилик каалайм. Рахмат. Папа просто. Аты эле окумуш экен. Эч жасалмалуу жок. Азаматсың. Сиздин күйөөңүз жазган эмеспи бул комментарийлердин баарын? Мен күйөөм түшүнбөйт, мага окшош. Инстаграм. Кийинки комментарий. Сауле Алимжанова. Ырчы деп Розаны айтса болот. Добушу үнү даана чыгат. Ыр уккандай болосуң. Ишиңе ийгилик дейт. О. Жакшы. Кийинки комментарий. Кийинкиси бир аз жүрөгүңүзгө тийип калышы мүмкүн. Негативдүү комментарийлер. Садырбеков дейт. Ушу аялдеги жакпайт. Аялдай эле болсо даңкылдабай дейт. Жакшы. Кошумбаева дейт. Мага жаккан жок алып киргени. Элдерди өзү эле карап, жаштар артынан ээрчип жүрүшөт дейт. Бул жар айткан видеоңуздун алдында экен. Жакшы. Бул кийим 65-25 дейт. Могу комментарийди өтүрүп койсоңуз. Чачың кантет. Эң жакшы. Кечирип коюңуздар. Унутуп калган турбайсызбы? Чак албасын сизде. Чач кантет дейби? Ооба, чачың кантет, меникинен 5 бетер дейт. Жыланга кыйкырдыңызбы же комментарийге кыйкырдыңызбы? Ого. Эң жакшы. Кийинки комментарий. Мария М. Роза Шакирова таланттуу ырчысың. Үнүң булбулдай таңшыйт. Бактылуу бол, сага ийгилик дейт. Чынында жаман негативдүү комментарийлер аз экен сизге. Ооба. Чыныгы жашоодо көчөдөн көрүп калып, бетиңизге айткан нерселер болобу мындай? Келип туруп, ой, Роза ушундай кылдың. Баягы улуу мундагы кишилер айтып калат эмеспи? Бир жолу бир эже ошо базардан айтты. Анда дагы мен чындап күнөөлүү болуп тоюна барбай калыптырмын. 2 жолу чакырдым. 2 жолда келген жоксуң. Сен эмне аябай боюң көтөрөсүңбү? Көчөдөн айтылып атат. Көчөдөн, базардан айтылды. Эже кечириңиз. Кээде туура эмес расписание болуп калат. Буюрса той берсеңиз, эми жөн эле барып берейин, жанакы базардагы эжеңмин деп коюңузчу десем. Койчу деп кетти да. Аябай жакшы көрүп чакырсам 2 жолу тең келбей койдуң деп айтты да. Анан эми убакыт тартыш болуп калат же жумуштар чыгып калат да. Убакыт тартыш болуп кээде бир күндө 10-11 той болуп кетет да. Саат 12-де келсең бүтүп калат да. Айла жок, жетишпей каласың да. Ооба. Мисалы үчүн сен деле мени жаман көрсөң,
мен сага бетме бет жолугуп калсам сен жаман көрөм деп айта албайсың. Адамдын жүзү жылуу болот да, может жаман көргөндөр айта албайт да. Анан монтип сактап жүрөт. Анан комментарийге жазып коюшу мүмкүн. Эми беш кол бирдей эмес, баарына жага бергендей укмуш идеалдуу айым эмесмин мен чынын айткандачы. Идеалдуу айым болсоң деле баарына жакпайсың. Анан тиге жакпай калдым деп чөгүп калганда кереги жок. Ооба, чындыгында эң жакшы сизден сөз болду бүгүнкү күндө. Ушул сөздү карманып, биздин да телекөрүүчүлөр жакшынакай позитивдүү жашоо жасасаңар болот. Конокто Роза Шакирова, биз улантабыз. Бум шоу бөрүсү уланууда, бүгүн бизде конокто Роза Шакирова. Мектепте кандай окугансыз? Чынын айтышым керек, мен жакшы окуган эмесмин. Менин эжелерим, агаларым аябай жакшы окуп, ошолордун көлөкөсүндө бүткөн десем жаңылышпайм. Эң жакшы көргөн сабагыңыз кайсыл? Физкультура болчу, музыка менен физкультура. Себеби мугалим физкультурадан берген эжейни алдап койчумун да. Эже моерим оорутат, тиги жерим оорутат, отуруп турайынчы деп носки токучумун физкультура учурундачы. Анан музыка сабагынан болсо эч кимди астыма койдурбай, киргенде эле ырдап, сабак ошо менен бүтүп калчу да. Жакшы. Биз дагы анда сизге мектеп программасында суроолор даярдап койдук, география боюнча. Йо. Баштай берели. Бул нерсе география сабагында көп колдонулуп, карталардын жыйындысын түзөт. Бул глобус, атлас. Жакарта кайсыл мамлекеттин борбору? Месса. Индонезия. Аянты боюнча дүйнөдөгү эң чоң өлкө? Америка. Россия. Эң узун дарыя? Нил. Кыргызстандагы эң бийик чоку? Эмеде. Ленин жок. Жеңиш. Ош областында канча район бар? 17. 7. 17. Дүйнөдөгү эң бийик чоку? Эверест. Дүйнөдөгү эң терең көл? Ысык көл деп коебуз. Туп-туура жооп болот. Байкал. Эң чоң океан? Тынч океаны. Дүйнөдөгү эң кичине мамлекет? Мен географиядан окumuш экенмин. Ватикан. Ватиканды в жизни билмеген эмесмин. Токтогул кеси кайсыл областта жайгашкан? Токтогулда. Жалал-Абадта. Ар бир туура эмес жооп берген сайын жылып турат. Ооба. Дүйнөдө канча материк бар? 6. Дүйнөдөгү эң чоң көл? Көл. Туп-туура жооп. Каспий. Койчу, пожалуйста. Азияны Европа бөлүгүнөн бөлүп турган дарыя? Урал. Ооба. Чынында мындай суроолорду туруп эле берип койсоң, ме айланып жооп бере албай каласың. Билбейсиң дайым, билбеймин. Сөзүн ачык. Жок, мисалы билсем деле. Роза же сыпыттарып чыгайын дегенми чында? Унутуп коем, унутчакмын. Ошо унутчактын аркасынан көп нерсеге жетишпей жүргөн ушул. Ооба. Биздин да көрүүчүлөр анда жакшы окусун, биздин берүүбүздү көрсүн. Роза же жакшы окуйт чынында, бирок бул берүүдө кичине адашып кетти, туурабы? Жок, жакшы окуган эмес. Роза же айтып атат, жакшы окугула окуучулар жана студенттер. Бум шоу, конокто Роза Шакирова. Бум шоу берүүсү уланууда, конокто Роза Шакирова. Розайым, биз сиздерге кыска-кыска суроолорду даярдап койдук. Коркпоңуз, бул мектептин программасындагы суроолор эмес. Кесиптешим окуп берет. Ооба. Сиз так дана жооп беришиңиз керек. Кичине батыраак. Жалкоосузбу? Ооба. Баткен же Бишкек? Баткен. Түшүңүздө ырдайсызбы? Ооба. Соло же трио? Соло. Кайсы үй жумушун сүйүү менен жасайсыз? Жасабайм. Азиза же Айнура? Экөө тең. Калп айтасызбы? Айтам. Сахна сиз үчүн? Жашоо. Айылда жашоо жагабы? Жагат. Кинодон кандай роль жаратат элеңиз? Ууруну жакшы жаратмакмын. Жаман көргөн адам менен сүйлөшөсүзбү? Сүйлөшүп, ичи койнуна киргенге аракет кылам. Эмоционалдуусузбу? Ооба.
Урушчаксызбы? ооба, Кимге көп эркелейсиз? балама. Мектепте эки алганды ыйладыңыз беле? Жок, Достук же акча? достук да. Карыз бербей качтыңыз беле? Ооба, Жолдошуңузду башкарасызбы? жок, алым жетпейт. Фонограмма ырдап уят болгонсузбу? Ооба, Бум шоу же биздин шоу? бум шоу. Эң акыркы суроого туп-туура жооп берди. Сиздерге рахмат келип Бизден көрүүчүлөргө жана сиздин угармандарыңыздарга 2 секунд сөз айтып койсоңуз болот. 2 секунд. Чоң рахмат сиздерге. Бум шоу берүүсү болду. Конокто Роза Шакирова. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Адилет, бүгүнкү чыгарылышта мен алып баруучу болдумбу же Роза айым алып баруучу болдубу, мен түшүнбөй калдым. Анткени аябай көп сүйлөйт экен. Аябай көп сүйлөйт, бирок байкадыңызбы, дайыма маанайы көтөрүңкү, тамашакөй жана позитивдүү. Биздин да көрүүчүлөр позитивде калсын. Сиздер менен дайыма эле Гүлипа жана Адилет кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө. Коңурүндүү, да, стоп. Бүгүнкү чыгарылышы, простите. Все. Көп сүйлөйт экен аябай. Көп сүйлөйт, бирок дагы биздин дагы көрүүчүлөр ушундай тамашакөй болсун. Бум чыгарылышын жана Адилет кийинки чыгарылышта Көрүшкөнчө.